мына қолдар мына қол мына түшеніп аласың оңырақ бүре келсем мына кәдімгідей күшіп кетеді мынашы бүгін мына аттай өткенге тура келеді да біз мына мектептің нелерін көріп тұрсыз ба бұл жерде адам егер мындай анша емес шығып кете тұрған болса мына жердегі адам кәдімгідей мындай алып қашып мүмкін мындай травма алып қашып мүмкін. Актовый залды экиге бөлүп, класстык бөлмө катары окуп жаткан окуучулар капачылыгын билдиришти. Сузак районундагы номер 96 Төрөмаматов мектеби 250 балага ылайыкталганы менен ушул тапта 1000ге чукул окуучу билим алууда. Класстар жетишсиздигинен буга чейин алар коридордо да окуп келгенбиз дешет. Даже коридордо да окудук да, ошондо аябай ыңгайсыз да мындай сүйлөп жатып, сабак өтүп атканда аралашып кетет да. Анан биздин класс жетишпегендиктен актовый залды дагы класс кылдык да, анан кандай иш-чара болгондо мындай кышында иш-чара кылганда таптакыр кыла турган жер жок да, эшикти кылсаң эшик суук. Имарат алгач курулганда бала бакчага ыңгайлашкан. Мындан улам класстык бөлмөлөрдө талапка жооп бербейт. Балдардын саны көп болгондуктан башталгыч класстын окуучулары 3 нөөмөт менен окууга аргасыз. Канаа жетишсиздиги буюм сактоочу кампаларды да окуу бөлмөлөрүнө айланткан. 3 эле чоң классыбыз бар да. Калгандарынын бардыгы көлөмү өтө кичинекей. Садик тибиндеги корпустарга ылайыкташылып салынган үчүн тиги корпусубуз жаңы мектепти куруш үчүн бир окуу корпусубуз бузулду деп атабыз го. Ошол корпус бузулгандан кийин ушул окуу корпустун арт жагында склад болуп турган кабинетти оңдоп алганбыз. Ал жакта дагы 2 класс окушат. Ташбулак айыл аймагында жайгашкан бул мектеп жаңыланууга муктаж. Мындан улам 2017-жылы 500 орунга ылайыкталып жазылган жаңы имараттын долбоору колдоо тапкан. Республикалык бюджеттен 84 миллион сомго бааланган мектептин курулушу 2019-жылы башталып, каражат жок токтоп калган. Мектептин бир бөлүгү да бузулган. Анын курулуш материалдары алынбай, окуучуларга кооптулук жаратып турат. Бизге эң кооптусу балдарыбыз азыр 5 мүнөттүк звонок болот. Чуркап эле келип, ушул жакка карап чуркашат. Бул жерде зымдары жатат, бетондору жатат. Кокусунан чалынып кетип, же чалкасынан түшүп, же бири-бирине секирип кетип, башы менен түшүп калып, бир жаман иштерге учурап калыштан алыстабыз. Эми ошо коркуп отурабыз да. Бузулган жана материалдарды биз оценка кылдырганбыз. Ал эски мектептин мусорун сразу эле чыгарып кетпестен жакын арада колубуз бошобой атат пандемияга байланыштуу. Кирпичин кирпичке, тактасын тактага бөлөбүз. Жалал Абад облусунда жалпы 465 мамлекеттик мектеп болсо, анын 42-си оңдоп түзөөгө муктаж. 28 мектепке авариялык абалда деген корутунду чыккан. 2021-жылга 10 мектептин курулушун улантууга каражат бөлүнгөн. Жыл аягына чейин 4 мектепти бүтүрүү пландалыптыр. Анын катарында Төрөмаматов мектеби жок. Демек, жаңы мектепке болгон көйгөй быйылда чечилбей турат. Бөбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.